Assalamu алейкум кыргыз элим. Өзүңөр билгендей, азыр Россияда KG недвижимости көп эле иш алып барып атат. Биз дагы ошол KG недвижимостуна кайрылып үй алсак деп көптөн бери ойлонуп жүргөнбүз. Анан азыр мына убакыт сааты келип, Кудай буйруп кайрылып, Кудай буйруп одобрениябызды алып, андан кийин квартирабызды табып, уже сделкабызды кылып отурабыз. Эми ар бир нерсенин өзүнүн кыйынчылыгы болот экен. Биринчи очеред биз ушу балдарыбыздын келечеги үчүн ошолорго жакшы шарт кылып берейли деп, ошолор жакшы жашоодо жашасын деп, ошолор үчүн өзүбүз квартира алып, өзүбүз квартплата төлөгүнчө өзүбүздүн үйгө төлөйлү, өзүбүзгө калсын деп ушунун баарын кылып отурабыз. Анан эмне дейт элек, экинчиден ушу KG недвижимосттун жалпы жамаатына, Самар эже баштаган топко, ошол кыргыздарга ушул чет жактан, Россиянын булуң бурчунан квартираларды алып беришип атат. Ошолордун баардык жалпы жамаатына чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ар дайым ушинтип кыргыз элибизди үй алам деп көптөн бери ойлоп, оюна жете албай жүргөн жарандарыбызды үйлүү жайлуу кылып ушинтип жүрө бергиле, ар дайым ден соолукта болгула. Дагы бир жолу чоң рахмат. Одобрение жөнүндө болсо, квартирабызды тапкандан кийин одобрение деле кичине, же биз билбеген үчүн бизге сал кичине мындай жана болуп аттык, ойлор болуп атты, кичине кандай болот, канча убакытта болуп калат деп күтүп аттык. Анан буйруп насип кылган экен, мына бүгүн болду одобрениябыз. Одобренияда дагы кичине кыйынчылыктар болбой койбойт экен. Болду, уже жалган айтпасам саат 1ден баштап жүрөбүз. Акыры Кудай буйруп насип кылып, акырына жетип, документтерибизди полный өткүзүп алдык. Саламатсыздарбы кыргыз элим, баарыңыздарга жалпы салам. Ошонун ичинде чоң ыраазычылык билдиребиз Самара Нарматовага жана бардык Самара Нарматованын командасында иштеген бардык жалпы жамаатына. Бизге негизи бүгүн сделкага чыктык. Где-то бир айга жетип жетпеген убакыттын ичинде үйлүү болуп отурабыз. Одобрение бизге бир күндө эле чыкты. Эртең менен тапшырсак, уже после обеда Альфа банктан бизге одобрение чыкты. 17,09% менен. Бүгүн Кудайым насип кылып буйруп 3 бөлмөлүү квартиранын ээси болуп отурабыз. Квадрат метри 58 метр квадрат. Суммасы 7,700,000 болду. Канча үй көрдүңөр Бул үйгө чейин, бул үйдө көргөнгө чейин биз примерно 4-5 үй көрдүк. Ушу акыркы үйүбүз болчу. Көргөндө эле көңүлүбүзгө жакты. Барганда эле сразу аурасы дагы жакты. Алабыз деп эле сразу эле токтолдук. Бардык командасы, Самар эженин командасы активно, оперативно иштешти. Бат эле сделкага чыктык. Кудайым буйруп, баарыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Баарыңыздарга эле айтам, коркпой эле кайрыла бериңиздер. Кыргызстандын жараны болосуздарбы, Россиянын жараны болосуздарбы, коркпой эле кайрыла бериңиздер. Биринчиден, азыркы учурда регистрацияга коюш проблема болуп атат. Көпчүлүгүндө эле өзүңүздөрдүн үй жайыңыздар болсо, коркпой регистрацияга коесуңар. Бала чакаңыздар болсо, мектепке, садикке жайгаштырганга жана жакшы иштеш үчүн көп эле ыңгайлуу шарттары бар десем болот. Мен өзүм Россиянын жаранымын. Анан ошентип кыргыз элибиз үй алам деп жүргөндөр болсо, биз дагы сунуштайт элек ушу KG недвижимости агентствосын. Ошол аркылуу үй алгыла, үйлүү болгула. Бу жерде эч кандай алдамчылык же мындай
бирөөнү алдап кетет, анан кийин акырына чейин таштап кетет, акырына чыгарбай коет деген ойлор болбош керек экен. Адам биринчи өзүнө жакшы ниет коюп алам десе бат эле болот экен. Биз деле көп видеолорун көрүп жүрүп сабак алдык десем деле болот. Ошолордун ичинен анан кийин уже чечим чыгара баштадык, биз да алабыз деп. Вот ниет кылдык эле, бат эле болду, одобрениябыз деле бат эле чыкты, сделкабыз деле буйруп насип кылып бат эле болду. Бирок ошонун ичинде баары бир кыйынчылык болот экен. Эми кыйынчылык болбосо анда болбойт. Анан ошо кайрылам, квартира алам, биз да алсак деп ниет кылып жүргөн жарандар кайрылсаңыздар болот, коркпой эле. Буйруп насип кылса да ошол саткан адамдар менен бүгүн полностью сүйлөштүк, буйруса эми бир 2 жуманын деп айтылды. Эми может ага чейин Кудай буйруп насип кылып калса, ага чейин күлүүчүбүздү алып өзүбүздүн үйгө кирип дагы силер менен бөлүшкөнгө аракет кылабыз буйруса. Soğuk